Ассаламу алейкум. Сіздер менен Мирлан, Чикагодан. Кутлуан таңдар. Бүгін біз понедельник саат эртең менен 9:30 болуп калды. Эртең менен биз окууга барган элек, колледжге, Турман колледжге барып, сабагыбыз болбой калган себебинен азыр кайра жумушка чыга бердик. Анан ошол кечээ туура биз видео тууралуу бир аз 1-2 сөз кылып кетейин дедим эле. Көбү түшүнбөй эле баягы расходун жаасынан анча таппайт, албеди тиги бу деген сөздөргө жооп катары ушул видеону тартып атам. Далил катары мына кечөө 1800 иштеген баланын видеосун чыгарып бердим. Ооба, албетте, баг күнүгө эле ар кайсы жума эле мындай боло бербейт. Бирде үйдө бирде ылдый болот. Мен факт в том, что минимальный алып атам да, $1000 хотя бы тапса болот доставкада деп жанан. Эми аны таба албаган адамдар эми кечирип койгула, алар өздөрүнүн проблемасы да. Анда алар иштегенди билбейт, иштебей эле же PUBG отуруп ойноп отурушат, же да бирдеке кылып отурушат. Эми алардын баарын сындап отургум келбейт. В общем, 1200 бул средний баа, андан өйдө 1,5 өйдө уже жакшы деп эсептелинет да доставкада. Анан мен муну менен бирөө ушунча мындай жакшы же жаман дегенден алысмын. Мен болгону информацияны берип атам. Информацияны ким кандай кабыл алат, ал өзлөрүнүн проблемасы да. Мындайча айтканда, суроо башында мындай болгон. Аялы күйөөсү грин карт утуп алган. Грин карт утуп, анан 4 баласы менен келген жакшыбы же өзү аял менен келген жакшыбы деген. Мен өз пикиримди айттым. Аял менен келсең жакшыраак болот биринчи. Себеби баштан өтүп атат. Анткени мына дос балада ошентип биринчи келинчеги экөө келди. Анан бир аздан кийин анан келинчеги барып баласын алып келди. Ошол сыяктуу эле, мисалы алды эле мен өзүмдүн баягы сунушумду айттым. Ал сунушту ал киши кабыл алабы, кабыл албайбы, ал другой башка маселе. Ошол себептен мен просто мындай өзүмдүн эми акчасы болсо, конечно, чогуу келгенде эле жакшы, бирок мен өзүмдүн баягы пикиримди айттым да, что мондай кылса жакшыраак болот деген гана кеп да. Мисалы күйөөсү расходтун баарын жаап коет. Bir комнатага bir $700-800 алса, ал деле иштейт. $700-800 экөө бир комната алса, мисалы дейм да, өзүнчө бир комната, жакшынакай комната алса болот, жакшынакай райондо, Нурсайттан, напримерчи. Ошол эле $800 мисалы кетсе комнатасына, бир $1000 тегерегин экөөнө бир продукт алып койсо, 1800 болот абы. Андан тышкары телефон $60, страховка тоже бир $60 тегереги чыгат ай сайын. Плюс-минус там $80, биринчи ай бир 130 тегереги, 120 тегереги чыгат, андан кийин $50-60 тегерегинде болот. 55, кээ 65, кээ 70. Страховка ал өзүнүн тажрыйбасына жараша болот. Андан тышкары расход эмне? Телефонду айттым $60, плюс башка эмне расход болот? Бензинге эми $10 кетет күнүнө, Prius болсо. $10-12. Эми $10 эсептегенде деле мисалы үчүн бир айда $300 болот абы. 3 айда $900 болот. Болуптур, $1000 деп койгула, округлейт этип. $1000 деп койгула. Эми $1000 эсептедим. Аял киши болсун, напрягаться этпесин, $1000 эсептедим. Ошондо бир айда $4000 болуп атат, 3 айда $12000 болуп атат. Мен болуптур дедим, дагы ошол $2000 алып салдым. $800 тапсын болуптур. Ошондо деле $10.000 болуп атпайбы? Расходторду болсо эми жолдошу деле андан көп тапса керек, 1200 тапса деле мисалы үчүнчү. Ошон үчүн мен айтып атам, реально бул нерсе, реально муну кылса болот деп атам да. Мен муну кыла алат же кыла албайт деген башка маселе, бирок ошол нерсе минимально 3 айдын ичинде ошол сумманы чогултуп койсо болот деп атам. Эси аял киши өзү баягы күйөөсү экөө келип иштесе деп атам да. Анткени күйөөсү деле иштейт. Ошол туугандар, андан тышкары эми бул доставка бул башталгыч кадам да. Любой адам келгенде доставкадан баштайт, же болбосо стройкадан баштайт, же болбосо мувингден баштайт. Эми ар кимдин жолу ар кандай. Анан эми кээ бирөө мисалы Американы кызганабы, же эмне анан ачууну айтпайсың, анан биякта кыйналып атабыз, анан тиги. Эми мен жыргап атабыз деген жокмун да. Ооба, кыйналасың, расходтор болот, бирок негизи мындай туура нерсени айтып коюш керек да. Башында келгенде кыйынчылык болот.
менин бүт видеолорумда айтам, даярданып келгиле, мындай болгула, мондай болот, Америка силер ойлогондой эмес депчи. Бирок ошончолук эле көп балалдар менен келген нерседе, көп балалар менен грин карта менен келгендерге канчалык возможностьтер көп мамлекет тарабынан, жанакындай $300 ар бир балага, 150 так, бир балага среднем алганда где-то $300 болот. Бул өзүнүн питаниясына бөлүнүп берилет ай сайын, и плюс квартирасына бөлүнүп берилет. Ошол нерселерди ким айтпайт? Неге айтпайсыңар? Напримерчи, плюс эмеспи бул? Мына 5 баласы болсо, 1,5 миң доллар ай сайын алып турат ата энеси карточкасына. Бөлүнүп турат. Атайыма $150 питанияңа, могу ар бир балага. Ар бир балага $150. Ар бир балага $150 жашаган эмесине деп туруп, жильосуна деп туруп бөлүнүп турат. Ушун $300 баягы бул помощь от государства болот да. Андан тышкары дагы баягы единоразовый платеж деген бар. Примерно бир мен калп айтпайын, 5 бала менен бир 8 миңби же 10 миң доллардын тегерегинде ар бир, анысын точно такташ керек. Мен аны семейныйлардан тактап туруп айтам. Мында единоразовый тоже помощь катары да уже акча берилет. Ал бир атайын документтерди тапшыргандан кийин. Плюс налог төлөйсүң. Налог төлөгөндөн кийин ал налогтон кайтып келет. Налогдун үстүнө даже биз сага налог төлөшүбүз керек деп туруп, канча бир сумманы кайра кайтарып берет. Бул жерде көп балалууларга абдан жеңилчиликтер көп. Анан кимге мындай Америка жакпаса, ал өзүнүн иши. Кетип аткандар толтура ооба. Жакпай калды, минтип калды, тигинтип калды, кетип аткан. Алардын өзлөрүнүн проблемасы да. Анан көпчүлүк ушул жерде жүрүп, мисалы үчүн, нан таап, ырыскысын таап, өзлөрүнүн канча жылдан бери, мындайча айтканда, өзүнүн капиталын увеличивать этип аткан адамдар жүрөт го жакшынакай эле. Жакшынакай эле жүрөт го, Кудайга шүгүр деп. Анан любой нерсеге шүгүр келтириш керек. Анан мен эч кимди бул жерде мондай кылгыла, тигиндей кылгыла деген жерим жок. Болгону гана өзүмдүн билген нерсемди, өзүмдүн башыман өткөн нерсени гана бөлүшүп атам. Ошол туугандар, бул нерсеге ким мындай туура кабыл алган болсо, лайктарды басабыз жана подписка кылганды унутпайбыз. Дагы буюрса көптөгөн видеолорду чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө.